Урматтуу төрайым, урматтуу депутаттар, бизгечи башка өлкөлөрдөгү проблемалар бир тыйын. Башка өлкөлөрдө эмне кылса ошо кыла берсин. Биз өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүп, өзүбүздүн өлкөдө жашашыбыз керек. Өзүбүздүн тилибизди өнүктүрүп атканда, ошол иштеги коркунучтарды бейтарап кылып алдыга жылып отурушубуз керек. Ошол бир мыйзамды кабыл алып атканда, мисалы тил мыйзамынын экинчи кошумча, ошолда кайдерде коркунучтар бар элге, кыргызга. Ошолорду бейтарап кылышыбызда алдыга жыла беришибиз керек, тилибизди өркүндөтүп. Тигил өлкө тигинтип аттыр, биякта тигиндей экен, тиякта мындай экен, бизге бир тыйын. Бизге алдыдагы Кыргызстандын ичиндеги коркунучтарды бейтарап коюп алдыга жылып отуруш керек. Ошондо биз өзүбүздүн улутту дагы, тилди да баарын сактайбыз. Экинчи маселе, мыйзам баарына тең иштейт. Урматтуу министр айым, образование, билим берүү. Сиз эгер мыйзамда жазылып турса, жеке жактарга 5000 сом десе, юридикалык жактарга 17.000 сом десе, жеке жак деген мектепте бала да, ата эне. Юридикалык жак деген мектеп да. Бул сага балбакка тиешелүү, сага Иванга тиешеси жок деген сөз эмес. Ошон үчүн биз ушу сунушту келтирип атабыз. Биз жарандарыбызды коргоп атабыз коркунучтардан. Алдыга тил келип, ошол статьяга келип, тил мыйзамын өнүктүрүү такалып калбаш керек. Ошону азыр алып салып, ошондон аттап өтүп алдыга жыла беришибиз керек. Мына конкретный планы бар. Тил комиссиясынын 27-28 жылга чейин бардыгы билиш керек деген. Болду, ошо менен кетиш керек. Тил өнүгүүдөгү тоскоолдуктарды гана алып коюшубуз керек. Рахмат. Жарайт.